Маселе Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айыл менен чектешкен аймакта Өзбекстан Республикасы тарабынан курулган заводдун жана таштандык төгүүчү жайдан чыккан жагымсыз жыт түтүн жергиликтүү тургундардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жаткандыгы боюнча аткарылган иштер тууралуу демилгечи комитет баяндамачы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Райымкулова. Асил Кадыржановна, келиңиз анда. Сизге канча убакыт жетиштүү болот? 5 мүнөт, анда баштаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Азизбек Атагозуевич, урматтуу депутаттар. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айылы менен чектешкен аймакта Өзбекстан Республикасы тарабында курулган заводдон жана таштанды төгүүчү жайдан чыккан жагымсыз жыт түтүн жергиликтүү тургундардын ден соолугуна тез таасирин тийгизип жаткандыгы боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берүүнү уруксат этиңиздер. Бул маселе боюнча сиздерге белгилүү болгондой 24-жылдын 14-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети тарабынан түзүлгөн Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын депутаттары Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, тышкы иштер, финансы, саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаал, айыл чарба министрликтери жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнөн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөлөрү көчмө жыйыны Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу Бүргөндү Достук айыл аймагында өткөрүлгөн. Жолугушуунун алкагында Өзбек тарап таштанды полигону 4 жыл мурда жабылгандыгын маалымдаган. Ошондой эле ал жерде жайгашкан завод учурда иштебей жаткандыгын белгилеп, ал заводко буга чейин бузууларды жоюу боюнча эскертмелер 24-жылдын август айына чейин четтетүүгө Ташкенттен көрсөтмө берилгендиги да маалымдалган. Ошол эле учурда ал заводко жетиштүү санда чийки зат жетишпегендигин белгилеп, келечекте ал заводдун иштебей калышы да мүмкүн деп маалымдашкан. Бирок заводду жабуу боюнча Өзбек тарап толук кандуу жооп берген эмес. Жолугушуунун жыйынтыгында Өзбек тарап учурда таштанды полигон рекультивациялоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирип, ал жумуш жакынкы 7-10 күндө аяктай тургандыгын озеки билдиришкен. Жыйынтыгында Өзбек тарап таштоочу жайдын жана самын чыгаруучу ишкананын жумушун бир аз мөөнөткө токтоткон. Бирок 24-жылдын август жана сентябрь айларынан баштап аталган Өзбек ишканасы жумушун мезгил менен улантып келген. Жогоруда көрсөтүлгөн маселе боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы иштер Өзбек тарап менен тиешелүү иштерди жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасындагы элчилигине тиешелүү тапшырмаларды берген. 24-жылы эки тараптын жогорку жана жергиликтүү деңгээлдеги биргелешкен дипломатиялык сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Өзбекстан Республикасынын экология министрлигинин кызматкерлери да катышып, полигонду жабуу жана рекультивация боюнча макулдашууга жетишилген. Бул Өзбекстан Республикасынын тышкы иштер министрлигинин элчилигине жолдогон расмий нотасы менен тастыкталган. Ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө рекультивацияланган полигондун аймагында жайгашкан чийки заттар санитардык талаптарга жооп бербеген, шарттарда кампаларда сакталган самын чыгаруучу өнөр жай объектисинен сасык жыт чыгышы мүмкүн деген божомол айтылган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Үчкоргон районунун жетекчилигине жана аталган өндүрүшкө келечекте чийки затты тийиштүү сактоо боюнча токтоосуз чара көрүү тапшырылды. Мындан тышкары Өзбекстан Республикасынын экология департаменти тарабынан жүргүзүлгөн топурактын лабораториялык анализинин жыйынтыгы боюнча Кыргыз тарапка жыйынтыктары тууралуу маалымат берүүгө даяр экендигине ишендирилген. Бирок 24-жылдын аягына чейин Өзбек Республикасынын экология министрлиги тарабынан кошумча маалымат берилген жок жана жогоруда аталган аймакта биргелешкен мониторинг жүргүзүү жана үлгүлөрдү алуу боюнча сунуштар түшкөн жок.
Буга байланыштуу министрлик тарабынан биздин министрлик тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин коштоосунда 25-жылдын 20 январында самын жуучу каражаттарды чыгаруучу өндүрүштүн аймагында жана рекультивацияланган полигондо министрликтин экологиялык мониторинг департаменти жана Өзбекстан Республикасынын экология департаменти менен биргелешип, суунун, топурактын жана абанын лабораториялык анализдерди алуу, анын ичинде биргелешкен мониторинг жүргүзүү, тажрыйба алмашуу боюнча расмий кат кеткен, жөнөтүлгөн. Ошондой эле 25-жылдын 4 февралында министрликтин демилгеси менен ВКС видеоконференц байланыш өткөн. Бул иш-чарага жаратылыш ресурстары министринин орун басары, саламаттыкты сактоо министринин орун басары жана элчиликтин өкүлдөрү жана эки тараптын экология министрликтин тармактык жана структуралык ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышкан. Жыйынтыгында Өзбекстан Республикасынын аймагында биргелешкен мониторинг жүргүзүү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Ошондой эле мындан тышкары биздин Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан ошол датасын макулдашууну бир нече жолу сунуштаган, бирок азыркы учурда Өзбекстан Республикасы азыркы күнү даяр эместигин билдирип, тийиштүү мамлекеттик органдар жана жетекчилик менен макулдашуу үчүн кошумча убакыт берүүнү сунушташканда. Ошондой эле жаратылыш ресурстарынын министри Медер Асанович тарабынан 4-5 апрелинде Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн эл аралык климат форумунун алкагында Өзбекстан Республикасынын экология министрлигинин министри менен жолугушууларда болгон. Бул маселе көтөрүлгөн. Өзбек тараптан сунуштар жанагы иш-чараларды аткарууга милдеттендиришкен, бирок жооп ала алган эмеспиз да бул маселе боюнча. Ушул жылдын 25-жылдын 10 июнда бизге Тышкы иштер министрлиги тарабынан кат келген. Ал кат боюнча Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чотоновдун 25-жылдын 24-26 майында Наманган областына жумуш сапары менен барган. Ошол жумуш сапарынын алкагында элчи Наманган облусунун акими менен жолугушуп, калдыктарды жайгаштыруу боюнча мурдагы полигонго ишмердүүлүгү менен таанышканы барган. Таанышкан учурда алар берген маалыматы боюнча, кыскача айтып кетсем, полигон жер катмары менен капталып, рекультивация иштери аяктаганы тастыкталган. 24-жылдын апрелинде Наманган облусунун жергиликтүү бюджетинин эсебинен Ideal Oil Trade ЖКЧсы менен кызматташтыкта уруксатсыз таштанды төгүүчү жайларды тегиздөө үчүн техникалык каражаттар тартылган. Полигон жер катмары менен капталган жана рекультивация иштери аяктаган. Азыркы күнү Ideal Oil Trade ЖКЧсы самын жасоо үчүн сырьёну өндүрүп жатат. Цехтин аймагында төмөнкүлөр бар экендиги аныкталган. Бул бир металл цистерна. Сиз айттыңызчы мындай кыска эле мындай жабылабы же кандай болот мындай? Полигондор жабылды. Полигондор рекультивация болуп иштер жүргүзүлдү. Полигон азыркы күнү жабылып турат. Бирок жанындагы жанагы самын чыгаруучу завод азыркы күнү иштеп жатат. Бирок алардын жана жыт чыгып атат деп атпайбы? Ошол цистерналары бар экен да, жанагы саркынды сууларды сактоочу цистерналар бар экен, 350 тонналык экөө. Андан кийин жанагы самын сырьёсун сактоочу
чоң бир цистернасы бар экен, 500 тонналык. Алардын үстү жабык эмес экен да. Вот ошол жолугушуунун натыйжасында ошол цистерналардын үстүн герметикалык кылып жабууга алар милдеттендирилишти да. Бир жумуш иш кетип атабы, жумуш. Андан кийин анан жана трубалары бар го, 5-10 метрге өйдө которобуз деп. Сиз кыскартып отура бербейсизби? Мына суроо жоопту эле айтасыз. Ушуну менен бүттү. Анан дагы жашылдырабыз дейт. 2,5 гектар жерин. Негизи ал тиги буларда түшүнүш керек да, баягы калктуу конуштарга жакын жерге зачем заводдор салып. Ал деле баягы акылдашып, макулдашса. Өзлөрүнүн нормалары бар. Жакшы нормалары бар да, ошолорду сакташ керек да аларда мындай. Салам деген жерлерди толтурат мындай. Талаалар жатпайбы? Сиз отура бериңиз анда. Суроого эле өтө элек жигиттер. Анда ким көрсөтүп атат? Сиз ким болосуз? Азыр. Саламатсыздарбы? Бүргөн достук айыл өкмөтүнүн башчысы. Ушул завод курулган ошо жерде айыл өкмөт башчы болуп иштейм мен. Ушул боюнча азыр да маалымат берип койсом дедим эле да. Урматтуу депутаттар, маалымат алалыкпы же суроо жооптогу? Анда токтоп туруңуз сиз. Замир Дүйшалиевич, как раз бул маселени өзүңүз көтөргөнсүз, аны өзүңүз бир. Рахмат төрага, саламатсыздарбы. Сөз сизде. Урматтуу жыйын катышуучулары, азыр жогоруда Асель Кадыржановна белгилеп айтып кетти баяндамасында. Былтыр апрель айында ушул Жогорку Кеңештин агрардык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү, депутаттар биргеликте ушул Нокен районуна караштуу Бүргөндү Достук айыл аймагында ушул Өзбекстан, Кыргызстан чек арасында жайгашкан таштан төгүүчү жай жана ушул самын чыгаруучу завод боюнча ушул маданият үйүндө жалпы жыйын болгон. Жалпы жыйында ушул тийиштүү министрликтин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары катышып, бул таштанды төгүүчү жайы бул көп жылдан бери бар да. Анан ушул жакында 3 жыл болду. Кошумча ушул таштандыны иштетүүчү ишкана курулуп, андан дагы жанына самын чыгаруучу завод курулду. Эми буга чейин өзү жанагы таштанды төгүүчү жайдын жыты жетиштүү болчу да. Ошол жерде таштанды төгүүчү жайдын сол жагында Учкоргон айыл өкмөтү 28 000 калкы бар. Тушунда Шамалсай шаары бар, 18 000 калкы. Бүргөндө Достук айыл өкмөтүнүн Шамалсай айылы бар, 7 000 калкы. Жалпысынан ушул 60 000, 70 000 калкы бар айылдын шаардын алдында, 50 метр чыкпаган аралыкта ушул чоң райондук деңгээлдеги таштан төгүүчү жайда. Эми айылдын өзү айтып турат, Шамалдысай айылы, Шамалдысай шаары болуп турупчу. Эми жанагы жыттан башка жанагы заводдон чыккан түтүн эми Шамалсай айылында, Шамалсай шаарында күнүгө шамал жүрүп турат. Жанагы кандай жыт чыгат? Жанагы чыккан түтүндөр кээ бир кездерде 3 километр, 4 километрге чейин түтүн жайылат. Эми жытты айтпай эле коюңуздар. Ошого чыдап, мына былтыр ошол жыйында Асель Кадыржанова сиз катыштыңызбы жыйынга? Ушул тышкы иштер министринин орун басары, экология министринин орун басары барып, жыйында ушул элдерден уруксат сурап барып, ушул чек арага барып, Өзбекстан ушул мамлекетинин тийиштүү министрликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп, макулдашып, анан кайра жыйынга келип, 10 күн ичинде заводдагы жабылат, таштанды төгүүчү жайда жабылат деп, элге сүйүнчүлүп, ыраазычылыгын алып келген. Мына 1 жыл өттү аралыгында. Чындыгында мен ошол айылда жашайм, урматтуу депутаттар, кесиптештер. Ошол жердин кулунумун. Муногу чыккан жытка адам чыдагыс да. Мына чыккан түтүнгө жашап болбойт. Эргем коноктор келет, башка адамдар келет, бирок эми ушунчалык жанагы көйгөй жаратып атат да, барган сайын ушул маселе да. Эми өзүң айылыңда, өзүң үйүңдө бир жакшы жашай албасаң, ошон үчүн урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйын катышуучулары, сиздерге да рахмат, Асель Кадыржановна. Мына областтык ыйгарымдуу өкүлү райондук деңгээлде
иш алып барып атат, бирок ушу толук кандуу болбой атат да. Бул маселе жанагы завод жабылмайынча маселе чечилбейт. Турабы, мына айыл өкмөт башчысы да турат. Эң чоң маселе шу. Эми бул мусулманчылыкта да бул коңшуларга мындай зыян келтирбеш керек да. Биздин айылда ушул Нарын дарыясынан барган арыктагы сууларды суу чарба биргелешип, баардык ушул коңшу мамлекет арыктарына сууларды жеткирип беребиз. Мамилебиз жакшы абдан. Анан эми ушул маселени мындай карап жакшы чечим кабыл алышыбыз керек да. Бул завод, самын чыгарган завод бул жанагы токтомоюнча, себеби жанагы таштанды төгүүчү жайдагы мусорду ошону кайра иштеткен мекеме ошону сортировка кылып, ошондон сүрөө чыгарып, ошол самын чыгарып атат да, туурабы? Болбосо ол самын завод айырга алып келип куруп не зарылчылыгы бар эле? Ошол баардыгы таштан төгүүчү мекеме, самын заводдун баары бири-бирине байланыштуу. Эгер аерде полигондо мусор келбесе, ал жерге самын заводдун куруштун таптакыр кереги жок. Ошон үчүн бүгүнкү төрага мен да ушу элдин атынан суранам, бир чечимге ушул маселе киргизип койсок рахмат. Рахмат. Анда кандай кылабыз, урматтуу депутаттар? Маалыматты угалыкпы? Келген депутат. Сиз ким дедиңиз? Өзүңүз тааныштырып анан. Саламатсыздарбы да бир жолу. Биргон достук айыл өкмөтүнүн башчысы болом мен. Ушул Замирбек Дүйшалиевич айтып өткөн завод боюнча. Бул завод мындай болуп атат да, завод иштебей турса, ал жерде жыт деле жок. Эмесе полигон эски да, полигондун үстүн азыр тупурак менен жаап неме болуп коюшкан. Завод иштеген мезгилде ал жерде бир жарым сааттагы туруп болбойт да. Мына бир жума мурун экологиядан чакырдык, областной экологиядан келишти. 3 күн барды. Барасың, иштебей турган мезгилде жакшы. Иштеген мезгил саат 5тен кийин да бардык да. Основной булар саат 4төн кийин завод иштетишип атат да. 4төн кийин келет, бар нерсе ишти башташат, эртемейин чейин иштейт. Эртемейин дагы токтотуп коет заводду. Чтобы элдер жана эки жака басып, наркы берип, и кыргыз тараптан бир движение башталса, сразу завод токтойт да. Бир нерсе десең, биздин заводуна көрүп атасыздар, токтоп турат дейт. Кечинде полный неме менен иштетишип атат да. Жарым саат турушту, экологиядан барган кызматкерлер чыдабай качып кетти өзүлөрү дагы. Кантип жашап атасыңар бу жерде депчи. Эми ачыгын айтканда бул заводду токтотмой сайын ал жерде эч бир жакшы жашоо болбойт да. Болдубу? Ооба. Кунус Кошалевич, сөз сизде. Рахмат, Азизат Козович. Аталган маселе боюнча мына биздин комитеттин чечими менен облустук президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшырма берилген экен. Ыйгарым укуктуу өкүлү эмне иш кылды ушул боюнча? Эмне иш кылдыңар? Ошол эле айыл өкмөт, Саламатсыздарбы? кимчилик. Урматтуу депутаттар, урматтуу Кунузбек Кошалевич, бул боюнча ошол Жалал Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич бир канча жолу Өзбекстан тараптагы өкүлчүлүгү менен жолугуп иш алып барган. Иш алып барганда Жыйынтыгы кана экен ошол ошол жыйынтыктын алкагы жанагы саат 4төн кийинге чейин ошону 4төн кийин иштетип атышат, күндүз мына иштебей атабыз деп, анан 4-5тен кийин аны түшүндүк. 4төн кийин иштеп атканына, 5тен кийин иштеп атканына, түнкү иштеп атканына түшүндүк. Силер эмне ошол жерде жатып алып анан кийин мына видео фиксация кылып болсо дагы ошо биздин кошуналарыбыз Өзбекстан тарапка маалымат бербейсиңер, мына силер минтип айтып моундай деп жаптык деп атасыңар. А в итоге получается, что 4төн кийин иштетип, биз 4төн кийин түнкүсүн уктай албай атабыз, могу жыттан чыдап жата албай атабыз деп. Кана ошо маалыматыңар? Кунузбек Айыл өкмөт. Кунузбек Кошалевич, биз жатып алган жерибиз жок. Болгон аракетибизди күндөй түндөй аракеттерибизди кылып атабыз. Эми ал коңшу мамлекет болгондон кийин Жок, мен түшүнүп атам. Алар силерге балким баш ийбей коюшу мүмкүн. Алар өзүнүн билгенин кылышы мүмкүн. Но бирок ошо маалыматты бергиле да. Силер биз азыр тышкы иштер министрлиги менен дипломатиялык жолдор менен чече турган болсок,
Анда биз маалымат беришибиз керек да. Мындай деген силер 4төн кийин макулдоо 4төн иштетип атасыңар. Деп кана видео фиксациялар барбы? Айыл өкмөт сиздики акимчиликтен келген жокпу? Акимчиликтен келген жок. Бизде бардык видеолор бар. Биз убак саатында кат жүзүндө дагы видео менен дагы жогору жактарга жеткирип турганбыз. Ошон үчүн Жогору жагыңыз кайсы жак жогору жагыңыз? экология акимчиликке бардыгына жеткиргенбиз. Экология дагы ошон үчүн текшерип келип атышты да, ошо биздин кайрылуунун негизинде. Биз кайрылсак айтат, буну биз чече албайт экенбиз. Бул эки мамлекеттин ортосунда чечиле турган иш деди. Видеолор деди, видеолорду бардыгын биз жөнөтүп, сүрөт, видео фиксация, элдин кайрылууларын бардыгын жөнөткөнбүз. Жок, эми ал силердин колуңардан келбейт экен нерсе. Силердин азыр бир айыл өкмөтсүңөр, же болбосо бир акимчилик ал жака барып алып условия диктовать вы не можете. Это понятно. Жок, биз видеого тартканбыз да, ошо иштеп аткан. Түшүнүп атам. Ошону деген ошо президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сөзү өтүшү мүмкүн. Себеби дегенде область аралык хакимиятта силердин достук келишимдер бар да. Туурабы? Ошол мезгилде ошолордун бардыгын алып барып, ошол жерде сүйлөшсөңөр болбойбу? Мына моундай деп атасыңар, бул мындай деп бир жыйынтык барбы ошол боюнча? Мына 4төн кийин иштетип атат булар, түнкүсүн иштетип атат. Жабылат дедиңер эле, бизге дагы покой керек, силерге дагы покой керек деп эки достук мамлекеттин ортосундагы бир завод үчүн монча деген калктуу конушту биз каяка көчүрөт элек деген мындай бир конкреттүү маселеңер барбы ушундай? Албетте, Кунузбек Кошалевич, мына Тилек Кыдырмаевич бир канча жолу барып, бир гана ушул завод эмес, көп эле нерселерди бүгүнкү тапта чечип келип атат. Аракеттер ошол эле границалар боюнча бүгүнкү тапта өзүңүз билгендей Жалал Абад областында бир канча границаларда сындар тартылып атат. Ал жерде дагы ар кандай сөздөр болуп калып атат. Ошол нерселердин баардыгын чечип аракет кылып. Урмат Озбекович, мен силердин жетишкен жактарыңарды биз мактап атабыз. Да, жетишип атасыңар, жасап атасыңар депчи. Но параллельно ошо менен жетишпеген жактарга чыгып калып атпайбы? Мына мисалы үчүн 20 миңден ашык калктуу конуш. Шамал сайдын өзүндө эле жети 18 миңдей калк бар. Достук айылында да ошо Үч Коргон айылында бар 17 миңден ашык эл бар. Ошолордун бардыгы ушундай акыбалга душар болуп атса, силердин барып мындай маанилүү бир жообуңар барбы ошо облустук акимияттан эмне деп атат? Керек болсо Адылбек Алишевичти маалымат беришиңер керек, ал өзүнүн деңгээлиндеги ошол жактын өкмөтү менен сүйлөшүш керек эле. Муну кандай кылабыз депчи. Кунузбек Кошалевич, ал боюнча аракет жүрүп атабыз. Эми ал жактан мурун бир канча таштанды бар болчу. Ошол эбегейсиз бир тоодо болгон мусорка. Ошол Тилек Кыдырмаевичтин барып чогуу иштеп, ал боюнча Замир Дүйшалиевич деле ушул жерде эки созывдын айыл өкмөтү болгон. Ошолордун баардыгын бүгүнкү топта мусоркалар жок болду ал жерде. Бир гана ошол завод болуп турат. Эми заводдагы булар азыр кечки мал 6-7-де ошол моментте иштетип атышат да. Уксаңар, азыр Замирбек Дүйшалиевич маалымат берди. Ал жерде эгерде мусорный полигон болбосо, ал жерде завод коюштун кереги жок деп атат. Силер мусорду жаптыңар деп атасыңар, анда кантип иштеп атат анда самын завод? Значит, мусор жабылган жок да ал жерде. Жок, ал жерге барды, көрдү, ошол эмелер боюнча деле таштандыларды азыр түстө ал жерде жок. Таштанды мындай. Бул Жок, анда мына силерге азыр мына фото түрүндө деле силерге маалымат берип атпайбы мынакей? Азыр бизге маалымат берип коет. Кошалевич, Озбек азыр сизге апарып берейин бул боюнча. Менде бар. Бул айтып атат мына мусорный полигон иштебесе, ал жерде самын заводун иштетиштин максаты жок деп атат. Эми силер мусорный завод жаптыңар деп атасыңар. Анда каяктан иштеп атат анда самын заводу? Маселе ушул болуп атпайбы? Кунузбек Кошалевич, Значит, мусорный полигонго болгондон кийин биз кирип барып карай албайбыз деме? Жок, уксаңыз, ошону сиз карай албайсыңар. Мен айтып атам ошон үчүн. Эгерде мусорный полигон иштебесе, самын заводду кайка иштетүүнүн максаты жок деп атат. Значит, айыл жактан мусорный заводду полигонго төкпөй, значит, прямо ушул заводко төкүп атат да. Сачырыкты кылып атышат. Ал жерде азыр полигон азыркы моментте иштебейт. Полигон жабык, иштебей турат. Бирок ал жерге азыр мына 1 минутта уруксат берсеңиз, азыркы күндө машина эмне келет экен да кечте. 3-4 машина келет экен. Мен эмне айтып атам азыр силерге? Мен кандай деп түшүнүшүм керек? Жок, бирок ал жерде мусор алып келбей атат деп атат. Бөлөк нерсе алып келип атат дейт. Аны бирок эч ким жанан кирип,
көрө албай атат да ошонучу. Эмне алып келгенин точносын Силер биз аны дагы көрө көрө албай албайсыңар. атабыз. Мен орысча айтат окшойм буга. Чөтө кыргызча түшүндүрө албай атам мен буга. Не орысча айтайынбы? Жакшы мен түшүнбөй атасыңар уже. Мен айтып атам силерге, ошол мусор, значит, ал жака мусордун жабылгандан кийин өздөрүнүн башка сырьёсун алып келип атышат да, туурабы? Ошону биз жетпей атабыз, биздин үнүбүз жетпей атат, биздин колубуздан келбей атат деп ыйгарым уктуу, президенттин ыйгарым уктуу өкүлүнөн ошол жака барыш керек. Командировкага барыш керек да, мына эмне экенин билбей атабыз. Ушуну билип бергиле. Эми эң негизгиси заводду жабыш керек болуп атат. Заводдон чыккан жыт бизде полигондон да мынчалык сасыган эмес. Мына ошол заводдон чыккан жыт ушундай болуп атат деп силер ошону аныкташыңар керек да. Анан өзүңөрдүн күчүңөр жетпей атса, тышкы иштер министрлигинен жардам сураш керек. Ошондой эле мына ыйгарым уктуу өкүлүнүн, президенттин ыйгарым Жалал Абад облусунун өкүлүнүн Адылбек Алишевич менен прямой байланышы бар. Адылбек Алишевич, биздин күчүбүз жетпей атат. Биз элге эч кандай камкордук көрө албай атабыз. Конечно, биздин кабинетибиздеги аба таза, кондиционерибиз бар, бирок биз биякта элдерди кыйнап коюп атабыз деп айтсак болобу, болбойбу? Болот да. Биз азыр депутаттар чечимди кабыл алып бергенбиз, мына бу жерде ыйгарым уктуу өкүлүнө кат кетип атат, чара көргүлө депчи. Бизде андан башка биздин эч нерсеге күчүбүз жетпейт ал жакачы. Биз силерден гана талап кылабыз аткаруу бийлигинен. Эмне иш аткардыңар депчи. Биз Өзбекстандын ошол жердеги полигондун хозяиндерине, тиги заводдун хозяиндерине биз талап кыла албайбыз анычы. Биз силерден талап кылабыз. Силер ошону өзүңөрчө иш алып барып чечишиңер керек. Азыр силер ушундай айтып атасыңар, как будто биз бияктан отуруп чечим кабыл эле завод жабылды, мынакей болду деп айтып коет андай маалымат берип атасыңар да. Буга чейинки аткарылып аткан ишиңерди жакшысын айтып атабыз да, жакшы кылып атасыңар. Но ишиңерди алгылыктуу болбой атат да. Силер эмне үчүн моюнга албай атасыңар аныңарды? Биз силерден тапшырмайбыз, силерден сурап атабыз. Канакей депчи. Эл бизден сурап атат. Биз өкүл болгондуктан. Кана силердин аткарганыңар? Значит, силер толук кандуу аткара албай атасыңар да. Силер өзүңөрдүн күнөөңөрдү кайра жогорку кеңешке келип бияка бизге төңкөп атасыңар. Мына биз кылып атабыз, мына акана жыйынтыгы. Биз барып аткарыш керек мына Өзбекстанга барып. Силер өзүңөрдүн мындай кылбай аткан ишиңерди мойнуңарга алсаңар бираз. Биз Замирбек Дүйшөбү көз барып жылкы комитет менен кире албайбыз ал жака, кирип мына заводуңа жапкыла деп айта албайбыз анычы. Ошону силер аткаруу бийлигинин, ал жактын аткаруу бийлиги менен чогуу чайын иштеп анан кийин жабышыңар керек анычы. Бир жыйынтыкка келишиңер керек. Азыр мен маалымат берип коем. Биз сиздин маалыматыңызды билебиз аны, ошол жерде бар экенчи. Бизге маалымат келген уже. Сиз кайра бизге пачкалап кагазыңызды алып келишиңиз керек. Мына мен мына жакка кайрылдым. Мына элде мындай сунуш чыгып атат, мен мындай кылып атам деп. Анда сиздин аякта эмне керегиңиз бар? Биз барып чече турган болсок анычы. Айыл өкмөттүн. Ошол ыйгарым өкүлүнүн эмне кереги бар анда чалдыктачы? Анда экологиянын эмне кереги бар? Бул Министерство природных ресурсов эмне кереги бар анда? Биз силерден талап кылып атабыз ушунучу. Чечкиле мону депчи. Силер кайра келип бизди чече турганда бизге айтып атасыңар анын бардыгычы. Мен маалымат берип коем. Мы ваш маалыматка не нуждаемся. Силердин чабалдыңардан болот ушунун бардыгычы. Интересно булар кайра келип бизге биз барып аткара тургандай болуп. Ошончо аткарып билесиңер силерчи. Sen bitti benimki. Рахмат. Анда кийинки сөз Марат Молдоновичте. Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Айса Тогозович. Асел Кадыржановна, силер Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрисиңер, а? Ногу биздин коллега Замир мырза уже канча жолу ушул вопросту көтөрүп атат да. 60 миңден ашык киши травиация деп берген маалыматты уже биз 10 жолу уктук. Почему силер много азыр Кунусбек Кошоевич айткандай жаңы эмнеде доклад берип атасыз, айландырып атасыз да, нам не надо вот это, там народ просит, чтобы было ошол жерде бир таза аба, жакшынакай болсун дейт. Анан биз кире албай атырык дейт. Андай азыр бүгүн элге министр келиш керек болчу, мына вопрос боюнча сизди жибербей. Ошол жерден айтыш керек болчу элге. Вот Кудай буйруса, баягы айтып бир абишер эткен да Замир, 10 күндө бүтөт деп. Ошондой сөз берги тышкы иштер министринен чакырыш керек болчу.
зам министрим, анан барып туруп чечип келе, Кунусбек Кошалевич турат, биз мына ошол жака барып биз чечмек белек. Мы просим, что вот этот вопрос чечилсин деп атат. А берде маалымат угуп, неме кылыштын кереги жок. Шуну берде министерство чечиш керек. Ошо кандай дейсиз, кантип чечесиңер? Канча жолу Замир Кошалевич ошол жерде жашаган депутат катары барган сайын эл кайрылып отур да, буга чечпейсиң биз сени шайлап атып белек деп. Анан бул келип берден айтып атат. Уже мен билген канча жолу көтөрдүңөр Замир ушул вопросту. Уже жыл айланып баратат. А силер азыр айыл өкмөт байкуш барат да сүрөткө тартат, апарып берет. Башка колунан эмне келет бунун? Чечип бербейсиңер, силерге уже келген. Качан чечесиңер ушуну айткылачы. Кандай коркот? Корксо кетсин да жумуштан. Ордуна башка келсин. Марат Молдалиевич, туура айтасыз. Бул маселе боюнча биз азыркы күнү эки министр, эки тараптын министрдин көзөмөлүндө бардык аракеттерди кылып атабыз. Ошол чогуу чыгып, барып, ошол мониторинг жүргүзөлү дегенбиз да. Бирок өзбек тарап кичине мындай даяр эмеспиз деп бизди киргизгенге мындай аракет кылган жок да. Бирок бул эки министрдин көзөмөлүндө. Азыр мына биздин өкүлчүлүк тараптан уже барып көрүп келишти, Тышкы иштер министрлиги тарабынан. Барып бир ай сайын силерге информация берип турабыз деп милдеттендиришиптир өзбек тарап бизге. Жанагы трубаларын 5-10 метрге узартабыз. Бирок мен айтып кеткендей, ошо токтотуу боюнча маселе жок. Анткени өзбек тарап жанагы трансграничный увоз деп коет, конвенциянын не сторона, да, они, не сторона конвенции по трансграничный увоз. Кто сторона, они должны, вот, например, на трансграничной территории, если строится объект, они должны были уведомлять другие территории, то есть нас. Но на сегодняшний день Кыргызстан является стороной конвенции по оценке воздействия на окружающую среду на трансграничном контексте. Мы обязаны уведомлять, но они не сторона и они не обязаны, да? Поэтому мы по другим всем вопросам, каналам работаем. Биздин министрлик, ошо министр менен жолугушууда да сүйлөшүлгөн, телефондон да сүйлөшүп атышат. Эми аракеттерибизди кылып атабыз. Буюрса эми жабууга деп айта албайбыз, бирок оңдоо түзүү иштерин жүргүзүүгө. Жана мен айткандай, жанагы немени 4-кө чейин жаап коюп, кечинде иштеткен болсо, значит, өкмөткө силер жеткизген эмессиңер. Өзбекстандын өкмөтүнө жеткизсеңер, алар токтото эле коет муну. Имета. биз болгон Айтпады информация ошону бар иштеген жок. берип атабыз. Силер азыр жаңы эмнеде сиздин докладыңызда айландырып атасыз да, мындай болду, ана моментте, анан жана ЖИКлар өткөн. Нельзя так делать, надо решительный вопрос здесь принимать. Ким бар тышкы иштер министринен? Жооп берчи, кандай бардыңар белек, эмне кылдыңар? Качан чечебиз ушуну? Саламатсыздарбы? Атым Темирбек Эркинов, министрдин орун басарымын, Тышкы иштер министрлигинен. Биз тараптан бүт керектүү жумуш чаралар өткөзүлүп жатат, дипломатикалык жактан. Биздин коллегабыз айткандай, элчилик иштеп атат, МИД иштеп атат. Бүт каттарды жөнөтүп атабыз сиздерге. Аны айтып бере берейинби? Же силерде бар бүт маалымат? Качан чечилет ушул вопрос? Кат жөнөтө бересиңер. Өкмөткө чыккыла, өкмөт башчыга. Даже уже президентке чейин айткан, 60 000 киши там страдает, а силер кат жөнөтүп атасыңар да. Конечно, алар кат жөнөтөт, эртең отписка кылып койду отурду. Надо пойти, решительные меры надо принимать. Дипломатический жактан, башка жагынан. Биз взаимосвязаны, биз өзбек бир туугандарыбыз, биз суу берип атабыз. Там вот эти вопросы, можно же там как-то подойти же, правильно? Да. Подходите, вот, скажите, когда решите, народ ждет же. Она айрекма жаныңызды отырат, күтіп отыр, аз барса ел сұрайды, не бардың оң жаққа, чечіп келдің, чечкен жоқсың бұл деді. Оны отырды 7-8 депутат. Маалымат угушту да кетип калды дейт. Ертең биз каникулга чыгып кетебиз. Ошого чейин азыр айтылады конкретно, кандай кылып чечип буларды. Неме болду? Жала губернатордун орун басары отурат. Булар деле эчтеке чече албай атабы. Силер бар, МИД менен мына министерство чечиш керек ушуну. Пат чечип берсиңер керек. Ошол жерге азыр экөө министр экология келиш керек болчу. Жооп бериш керек эле ошол жерде. Өзү келип туруп. Мен барам, чечем деп туруп. Биздин оюбузча можно было бы усилить это путем, если вот эти анализы провести, да?
Ну проводите, почему до этого времени анализы не провели? Это вот уже год он это обращается, 2-3 года уже народ обращается к вам. А вы до сих пор говорите, надо анализы. Анализы давно выявлены. Причем здесь анализы? Надо решение принимать уже. Тура шундайды. Biz bileriz bunu, biz kollega özü bir yıldan beri analizini de yapıp barın beri odattı. Ayağında ötken komitette мы подняли, что вы все пришли вот это вопрос решения принимать. Ал чечилбей атат. Ушуну чечип беришибиз керек. Ошону азыр таза болбосо каттап жөнөтүбүз керек бизде да керектүү жерлердин баарына. Чече албаса анда барып чече тургандар барып чечип келсин да. Орундарын бошотуп беришсин. Туура эмеспи Тогозович? Рахмат, туура. Кошелич, кошумчаңызды айтып алыңыз. Рахмат. Мен сунуш кылам чечимге. Мына азыр тышкы иштер министринин орун басары айтып атат. Биз анализ өткөрүшүбүз керек депчи. Мен ойлойм, бул халатность депчи. Бул халатность сиз элге болгон кайдыгерлик мамилеңиз, айтып аткан сөзүңүз. Ушун чечимге киргизип, для принятия соответствующим должностным лицам. Чечимге киргизип, ошону жөнөтөлү. Булар эми биз канча жылдан бери, 1 жылдан бери айтып келатсак, 10 күндөн бери жабылат дегени, булар эми келип анан эми аз анализ алабыз дегени, бул ни в какие ворота не лезет, да? Кечиресиз, биз ар бир катта жазып атабыз аны. Бүгүн айткан жокпуз биринчи жолу. Бизден эми биз өзүбүз МИД андай анализдер жасабайт. Катты жазганыңардан кийин, ошонун жообу болбой аткандан кийин, что вам строить, дом построить дегенде, силерге бир зам министриңер бар, ошол жактын зам менен жолугушуп, тийиштүү маселени чоо жайын айтып келсеңер, министриңе айтып келсеңер, анан министр инстанция боюнча биздин министрлер кабинетинин төрагасына айтат. Анан ал киши өзүнүн деңгээлинде аракет кылат. Ушундай иштейт да. Болбогон бир кичинекей завод үчүн, мына биз 60 миң жашаган калктуу конуштардын бардыгын бардык бир уулуу заттарга уулап коюп ушунда отурабыз. Айыл өкмөт келип айтып атат. Биз айтып атабыз, анан видеофиксациясы бар депчи. Мен азыр Замирбек Дүйшөловичтин айткандарынан ал жерде жашап болбойт экен. Значит, бул кишинин айыл өкмөттөрдүн ошол жерде жашаганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү жок киши деген ошол акимиятка барып, акимдин тынчын алмак жүрүңүз, экөөбүз баралы ыйгарым укуктуу өкүлүнө деп. Экөө чоо бармак, тиги облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнө бармак, тынчын алмак да. Анан булар келип кара бизге маалымат айтып коеюн депчи. Маалыматты билебиз, сиздер эле билебиз маалыматты. Биз силерге чечкиле деп мына тапшырма беребиз. Мына комитет Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдүк министрлиги жана Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өздөрүнүн компетенцияларынын алкагында аталган маселени жергиликтүү тургундардын кайрылууларына эске алуу менен чечүүдө жетишерлик деңгээлде иш алып барбай жаткандыгына көңүл бурат деп айтып атабыз. Комитет айтып атабыз. Ошондой эле комитет Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өзбекстан Республикасынын тиешелүү облус жетекчиси менен аталган маселени чечүү боюнча жолугушууларды өткөрүү жана жыйынтыгы боюнча достук айылынын тургундарына маалымат берүүнү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштайт. Жүргүздүңөрбү ошону менен? Элдер менен мындай иштер болду, мындай иштер болгон болсо, бизге кайра бул маалымат келбейт эле. Значит, жүргүзбөй атасыңар ошол иштердин бардыгын. Биз барып келдик, мына Андижан облусу менен сүйлөштүк, Наманган облусу менен сүйлөштүк, министрлик кабинети менен сүйлөштүк, мындай деген маалымат болуп атат, урматтуу жашоочулар, биз аракетибизди кылып атабыз десеңер, алар дагы ай демек биздин аткаруу бийлиги иштеп аткан экен, биздин камкордугубузду ойлоп аткан экен демек. Деп айтабыз, значит, силер иштеп айтасыңар деген сөз да булчу. Тем более тышкы иштер министрлиги. Силер эми барып анан кийин анализ алгандан кийин барып силер кыймылдаган чыкты, ал жерден дагы башкача иш чыгат да. То есть мен айтайын деп аткан, мен жана сунушумду чечимге киргизип койсоңуз. Киргизебиз чечимге. Мадам жеткилеби? Рахмат, эми шашпай туруңуз, эми проблемасын чечип берип коелук, как бойду айтайык да бизде.
Айтып алыңыз. Жана мына ыйгарымдуулук өкүлүнүн орун басары, силер жанагы Минздрав аркылуу жана санэпидемнадзор, мына экологиялар бүт заключениялар барбы, жокпу? Бар алар боюнча. Бар болсо берип койбойсуңар жаныңарда отургандарга. Жок деп атпайбы, аны караш керек. Мына карма, ал бүтүр деп бербейсиңер. Айтып атпайбы алда эме Тышкы иштер министрлиги. Мындай еще азыр караш керек, анализ чыгарыш керек. Анализдердин баарын бүтүрүп бергиле. Ошондо контролдоп койгула алда немесин. Барбы, жокпу? Жок болсо анда силер деле эчтек кылбай отурсуңар, ыйгарымдуулук өкүлү. Жүгүргүлө да, это ваша же, силердин территорияңарда. Анан сен чечимин колдойм. Чечимге киргизиңиз, төрага. Рахмат. Анда кийинки суроол Шабибуллаевич. Рахмат, Азат Огозуевич, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Асел Кадыржан, азыр сиздин маалыматыңызды уктук кеңири. Бул жерде чоң көйгөй болуп атат. Бул жерде бир тараптуу карабаш керек, эки тараптуу карашыбыз керек. Мисалы, бүгүнкү күндө 60 миңдин айланасындагы адамдардын ден соолугу боюнча маселе болуп атат да, бул жердечи. Анан эми бүгүнкү күндө азыр бул жерде менин оюм талашып тартышкан менен эч нерсе өзгөрбөйт. Андан көрө конкреттүү бир сунуштар менен кетсек жакшы болот. Себеби бүгүнкү күндө азыр сиздер айыл өкмөттөгү, обл администрациядагы мына экология министрликте дагы сиздердин өзүңүздөрдү мындай актоо боюнча айтып атасыздар да, андай болбойт. Бул жерде андан көрө конкреттүү түрдө бул жерде айыл өкмөттүн деңгээлинде чечилбейт, райондун деңгээлинде чечиле турган маселе эмес. Даже областтын деңгээлинде дагы чечилбейт. Мына сиз айтып атпайсызбы азыр министр барып министр менен сүйлөшүп келди, экология министрлиги депчи. Эми эгерде министрликтин деңгээлинде дагы чечилбей турган болсо, анда кандай эмне кылыш керек? Бул жогорку деңгээлде чечиле турган маселе. Бул эми эки өлкөнүн ортосундагы достук, дипломатиялык маанидеги маселе да бул. Мен сунуш берет элем, эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз өзүбүз дагы комитет чечимге киргизип, же болбосо сунуш кат катары берсек, ошол министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич өзү баштаган ошол эле саламаттыкты сактоо министрлигинен, экология министрлигинен, областтык өкүлчүлүк керек болсо ошол биздин ошол округтан шайланып келген депутатыбызды кошуп бир мамлекеттик деңгээлдеги комиссия менен барып, ошол жактан эми суранып, айтып, эми биздин өзүбүздүн положенияларыбыз бар да эми алар менен. Биздин деле мисалы кээ бир границаларда биздин мисалы мен бир эле примерди айтайын, Ош шаарынын канализациясы границада турат, например. Бирок ал жерде деле мындай сүйлөшүү жолу менен, ал жерде деле мындай жакын аралыкта адамдар жашайт. Барып туруп эле эгерде жогорку Өзбекстандын жогорку жетекчилигине, ушул тармакты тейлеген министрлигине маалымат жете турган болсо, алар сөзсүз реакция кылат. Тем более бул жерде алар Өзбекстандын мыйзамы боюнча салынды да эми ал заводдорчу. Мен ойлоп турам, азыр бул жерде толук кандуу жогорку жетекчиликке жете элек го депчи маалымат. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзүп, бир атайын. Бул жерде мына Тышкы иштер министрлиги, элчилик эмне кылып отурат? Элчилик уюштуруш керек ушул маселелерди. Мындай жоон топ барып туруп ошол жерде тең ата сүйлөшүлсө, бул маселе чечиле турган эле маселе болуш керек деп ойлойм. Только эми ого бул жерде мындай конкреттүү сунуштар менен, бул жерде бири-бирибизди талашып тартышып олтурбай, бир конкреттүү бир сунуштарды айтыңыздар сиздер дагы жогорку жетекчиликке. Ошондо болсо жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз Сакул Тагайевичте. Урматтуу экология министрлигине, сиздерде мындай ошол жерде адамдын мына ден соолугуна кандай зыян келтиргени жөнүндө, ошол өпкөсүнө зыян келтиреби, бооруна зыян келтиреби, же болбосо мына дыхательный жолдорго зыян келтиреби, ошол боюнча бир мындай барбы факты? Ушундай эме деген. Адамга бизге ушундай зыян келтирип атат деген. Рахмат сурооңузга. Ошо ден соолукка зыяны боюнча бул Билип атабыз, ден соолукка зыян жыты чыгат экен деп. Ошонун адамдын организмине мына жерлерге зыян келтирет экен деген бир эме болуш керек да, баягы диагнозбу же болбосо ошол анализби эмнеси. Ошондой барбы сиздерде? саламаттыкты сактоо министрлигине карайт бул маселе.
ден соолугуна кандай зыян, бирок ооба Ошону сиздер мындай чогуу эметиш керек да, мына чогуу. Бар, Анан нормалар сиздерде бар. ошо заключение болуш керек. Мына биз Министерство здравоохранения менен чогуу барып текшергенибизге караганыбызда мына адамдын организмине мыналарга зыян келет деген. Значит, сиздер мында ошого внимательно иштебей атасыздар. Анан эми биз мына түштүктө өзбек туугандар менен биз мына чоңоюп, мындай чогуу кошуна мамлекет болуп, булардын психологиясын жакшы билебиз. Булар макул деп коюп туруп эч аткарбайт негизиненчи. Анан ошого бул азыр губернатордун деңгээлинде дагы чечиле турган маселе эмес. Муну мен сунуш кылат элем ушул Кабминдин деңгээлинде же болбосо президенттин эмесинде коюш керек. Муну мына азыр биз ушундай сунуш берели. Бул, например, губернатордун деңгээлинде чечиле турган маселе эмес. Бирок экология министри, сиз ушул жанагы заключение даярдашыңыз керек да. Мына ушул жыттан адамдын денесине, ден соолугуна мындай зыян келтирилет экен деп, мына медицинский жанагы Министерство здравоохранениянын чогуу заключениени даярдап туруп, Кабминге, президентке жеткириш керек. Ошондо маселе чечилет. Азыр биз мына бири-бирибизди жаман көрүп эле эметкен менен бул маселе чечиле турган эмес. Токотери ушундай. Мына биз билебиз, мына эменин туугандардын эмесин. Булар макул дейт дагы бир да аткарбайт. Мына мен ушуну сунуш кылат элем. Рахмат. Рахмат, анда. Дүйшәлич. Рахмат. Сөз сизде. Негизи бул мындай самын чыгарган завод өзү мындай чоң завод эмес да. Бир 10-20 жумуш орун деле жок ал жердечи. Маселе ушул биздин экология министрликтин өкүлдөрү, министринде, ушул тышкы иштер министринин өкүлдөрүндө да. Ушул коңшу мамлекеттин тийиштүү министрлери менен тең ата сүйлөшө албагандыгында. Маселе ошол жакта. Ошол жерде кадыр баркы жоктугу. Сиз Асел Кадыржанова, сиз барып ушул Шамалсы айылында бир жайдын күнү 3 күн жашаңчы, жашай албайсыз. Сиз тышкы иштер министринин өкүлү. Сезбейсиңер да, каалабайсыңар да, каалоо жок. Мына азыр Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилеси аябай жакшы. Ынтымагы, биримдиги, катташы туурабы? Мындай болгон эмес да. Бирок ушундай кезде ушул сиздер ушул карап туруп, билип туруп ушул канча жолу жолугушуу болду, ушуну мындай маселени коюш керек эле да. Ошон үчүн Асел Кадыржанова, мына маселени чече албасаң, мынакей биздин кесиптештер айтып атат. Тапшыргыла ишиңерди. Бир кичинекей маселени чече албасаңар, кеткиле анда. Ал жакта эл кыйналып атат ал жакта. Чечиш керек бул маселени. Сиз адвокат болуп атасызчы. Сиз адвокат болуп атасыз, аны фильтр коет экен, аны толуктайт экен, иш алып барат экен деп андай дебеңиз сиз. Жаптырыш керек заводду. Рахмат. Рахмат. Дагы урматтуу депутаттар, суроо барбы? Сурооңуздар. Эми анда мен бир кыска сүйлөп коеюнчу. Эми бул жерде кеп сүйлөшүүдө да, урматтуу депутаттар, значит, жакшы сүйлөшүүлөр болбой жатат да. Эми сүйлөшкөндө же чай үстүндө эле чечип кое турган маселе бул, чынында мындай. Ошо бийик деңгээлде сүйлөшө албай атат да. МИД болсо мына Кунскош Алиш турайтты. МИД бул түзөнтүүчүлөрдүн жумушу да, тышкы иштер министрлигинин жумушу. Ушуну дипломатиялык жол менен давамlı чечип коюш эле. Сиз эми бул жерде айтып атасыз, эми карайбыз, анан сүйлөшөбүз деген. Андай болбойт. Бул маселени срочно чечиш керек. Андан кийин баягы биринчи кезекте ошо биздин элдин саламатчылыгы, ден соолугу бийик турат да. Ошол саламаттык сактоо министрлиги да бул барып, ошол жакта баягы монитор жүргүзүш керек да. Элдин саламаттыгын текшерип, кандай болуп атат, кандай оорулар чыгып атат деп. Себеби ошол кичинекей эле завод деп атпайсызбы теге? Замир Дүйшәлич, баягы анан ошол биздин кошуна мамлекеттин ошол заводдун айланасында бир конуштар барбы же мындай жокпу ал тарапта? Барбы? Жакын эле жайгашкан, балдар деле бизге окшоп кайрылса керек дейм ушу. Менимче баягы өйлө жактарына эми.
Анан бул жерде сүйлөшүү дипломатиялык жол менен тез арада чечиш керек да. Тез арада чечиш керек. Бизге себеби тиги самы чырган заводдо химия колдонот да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Сам составында химия бар да. Бул деген өтө зыян. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, давайте бүгүндөн баштап тездеткиле. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгүлө. Жыйынтыгын айткыла. Тышкы иштер министринин орун басары. Сөзүңүз барбы? Айтыңыз. Урматтуу депутаттар, чын эле бул көйгөй маселе болуп атат. Биздин элибиздин саламаты боюнча биз мойнубузга алабыз, иштейбиз, иштеш керек, эртерээк бүтүрүш керек. Мен мисалы мындай жаран катары деле айтам да. Биз качпайбыз жумуштан, эртерээк бүтүргөнү аракет кылабыз. Бир жылдан бери эмне үчүн жумуш аткарып атасыздар анда? Эртерээк бүткөндө. Бир жыл эмне аспы силерге? Жок, болгон Канча убакыт керек силерге? Неме кылып көрдүк да. Жок, канча убакыт керек дагы силерге? Дагы бир жылбы, 2 жылбы? Тез арада эле чечип койсо болот бул маселелерди. Иштеш керек да, мындай. Берилип иштеш керек. Отура бересиң кабинет. Кабинетте отуруп. Болбосо жөнөтүш керек буларды. Мына туура айтат. Замирбек Дүйшөнович, бир жума жашап келесиң ошол жакта. Мен природа тышкы иштер министри менен толук кандуу сүйлөшүлгөн эмеспи? Мындай толук кандуу сүйлөшүүлөр болгон эмес да, мына көрүлүп турбайбы эми? Эч кандай жумуш жок. Ошон үчүн. Маалымат катары айтып кетейин, эки жолу биздин төрага, кабинет министринин төрагасы эки жолу МПКда көтөргөн бул маселелерди. Биз бүт деңгээлде иш жүргүзүп атабыз. Сүйлөшүү болуп атат. Знаешь, начар сүйлөшүп атасыңар да? Начар. Анда урматтуу депутаттар, суроо жооп бүттү. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча комитеттин чечим долбоору сиздердин алдыңыздарда турат. Чечим долбоорун добушка берем, алымча кошумча менен. Добушка коем, ооба. Добуш бериңиздер, макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Бул маселе боюнча да чакырылгандар бара берсеңиздер болот.